Бактылуу адам десе, өткөн күндү эстеп кайгырбаган, келечектен коркпогон, бүгүнкү күнгө шүгүр деп жашаган адам демекмин. Анткени эртеңки күнгө жаныбыз аманат. Андыктан Кудайым берген жашоону жакшы жашап, пайдаланып калалы. Сабырдуу, кечиримдүү, кайрымдуу болуп, жаратканга жагалы. Тапканыбызга Кудайым береке берип, жакшы күндөргө дасторкон жаялы. Эң башкысы, жакшы сөзүбүздү аябай, бири-бирибиздин көңүлүбүздү табалы. Өмүр бизге бир келген көктөм. Пейилибизди түздөп, ниетибизди оңдоп, дилибиз таза болуп, Кудайга шүгүр деген сөздү көп айталы. Жаман ойдон, жаман сөздөн алыс бололу. Кереги жок, көңүл ооруткан сөздөрдү сүйлөбөйлү. Туура эмес ойлор, сөздөр, таарыныч, кызганыч, кусалык, көрө албастык, ичи тардык адамды оорутат, кыйнайт. Ошондуктан кечиримдүү бололу. Көңүлдүн ыргагы, жашоонун жыргалы деп көңүлдүү жүрөлү. Жашообузду сүйөлү. Бул жалган жашоодо бир гана жолу жашайбыз. Андыктан татыктуу жашоого умтулалы. Өмүрдө бир гана өлүм ак. Ошондуктан өзүбүздү кыйнап, таарынбай, буга чейинки болгон таарынычтарды кое берип, анын ордуна кубанычты, сүйүүнү багалы. Жүрөгүбүздү мээримге, ыйманга, сүйүүгө толтуруп, нур чачалы. Бизди алдыга жетелеген үмүт бар, жарык бар. Ал жарыктын эшигин кенен ачалы. Жараткан ыроологон жакшылыктарга жетели, ишеним менен жашайлы. Бири-бирибизди сыйлоону үйрөнөлү. Түшүнүп мамиле кылуу менен бирге колдой билели. Ар бирибиз өз тагдырыбыздын арабасын сүйрөп, турмуштун сыноосун көтөрүп, бул жалган жашоонун мыйзамына баш ийип, өмүр сүрүп келебиз. Адамга көп деле нерсенин кереги жок. Адам жакшы сөздүн, жакшы мамиленин кулу. Андыктан тирүүлүктө бири-бирибизден кабар алып, жылуу гана сөзүбүздү аябайлы, асылдар. Барыңыздарга чың ден соолук, өмүр, бакубат жашоо, бакыт таалай, аманчылык тилеймин. Мен сиздерди жакшы көрөм. Бар болуңуздар, асыл адамдар.